Браво. Сонун. Чолпон, Элеман, кош келипсиздер биздин студияга. Аябай сонун көрсөтүү оюнду көрдүк азыр. Ушул каяктан келип чыкты? Ушул жерден баштайлычы. Бул комузду рок жана башка вариацияларга салып, белгилүү кайрактарга салып чертүүнү кандай, кимден сунуш болду? Эл кандай карады, кандай кабыл алды? Элеман кесиптешим негизи өзү джазга жакын да. Мага да айтыр чопа джаз кел джаз. Ошого басым жасайбыз депчи. Анан кийин эмнегедир ушул ар кимибиздин оюбуз ар кандай болуп, тиңдей ойлонуп кайра мындай деп көп жерден алмашып, оюбуз алмашып, анан ошол рок стилине оюбуз бир келди. Бармак орбойт дегендей эле баягы процесс иш. Демек Элемандын идеясы мындай генерация болуп кетиптир да өнүгүп. Азыркы номерибизди чындыгында айтканда эл алдына чыгара элекпиз. Бул эксклюзив. Эксклюзив. Эл алдына чыга элек, бирок Кудайым буйрса ошол жакшы мындай бышырып туруп, анан кийин элге бир жакшы тартылой эле деп оюбуз бар болчу да. Ошо сиздер биринчилерден болуп конокко студияга чакырдыңыздар. Чоң рахмат. Рахмат силерге. Силерге рахмат. Албетте биз жаш таланттарды дайыма колдойбуз азаттык. Бул рок вариациясына салганда комуз кандай кабыл алат деп ойлойсуңар да силер? Мисалы кандай ойлодуңар, мисалы ошол улуттук аспапты ошол өзүнүн өзөгүн жоготуп коет деп чочулоо болбодубу? Же кандай бир сын пикирлер болот? Кандай чочулоо болгон жок. Болбойт деле болуш керек. Андай болбойт. Элдер негизи жакшы кабыл алат деп ойлойбуз да. Себеби бул рок стилинде бир кандайдыр бир музыкалык тилмен айтканда энергия, драйв бар да. Аябай мындай дем күч бере тургандайчы. Бул биринчи. Экинчиден негизи ар тарамакта баягы рамкадан чыгыш керек деп Чыңгыз Айтматов деле айткан экен да. Рамкада жүрө бербеш керек экен да, кечке эле мондой болот. Мисалы үчүн комузга биз бүгүн балки мындай кийим кийгизип көрөлү, кандай жарашат болду экен деген ой менен баягы эксперимент болуп атат да. Аны эл жакшы эле кабыл алат болуш керек деп ойлойбуз. Ошол учурда эле биз кыргызымдын дагы күбөлөрүн дагы чогуу ала жүрөбүз. Айтмакчы, кийимиңер дагы супер. Рахмат. Элеман, Чолпон, мына силерди дуэт катары азыр таанып калды, жана Диспаситону каякта отуруп алып четкениңер көп көрүлдү, аябай таралды. Анда азыр ушул билим тууралуу сүйлөсөк, кайсыл музыкалык мектепти, окуу жайды бүттүңөр? Кандай ушул дуэт түзүлүп калды? Негизи өзүбүз Мукаш Абдыраев атындағы Атайын музыкалык орто мектеп интернаты бар. Ошол жерде окуганбыз экөөбүз тең. Андан кийин консерваторияны аяктадык быйыл. Билими ошо башынан комузда сабак алганбыз. Ошол 10 жылдан ашты уже чертип атканыбызга. Бирге окуп жүргөнүңөргө андан кийинки чыгармачылык. Андан тышкары айта кетсек, Акак комузчулар ансамблинде да иштейбиз. Экөөбүз биргеликте ошол ансамбльден чоңоюп, ошол ансамбльден чыкканбыз. Ошол ансамблдин солисттери болуп эмгектенип келебиз азыркы убакка чейин деле. Ошондон улам экөөбүз чогуу биргеликте ушундай жагымдуу болгондорду ойнотуп эле анан элге жагып, эл суранып, элдин мындай түрткүсү менен биргеликте ойноп калдык. Силердин багытыңар бул улуттук аспап же болбосо улуттук музыканы, кайрыктарды дагы башка улуттарга да тааныштыруу. Ооба, ошол 3 кылдуу башка вариацияда. Ошол 3 кылдуу аспабыбыздын мүмкүнчүлүктөрү көп экенин ошол жаштарга, комуз сүйүүчүлөргө дагы бир ирет мындай жаңы жагынан башкача көз караш менен көрсөтсөк деген. Бирок ушул Деспаситоны мындай негизи бул жөнөкөй ыр да испан элинен. Популярдуу музыка. Буну эми мындай ойдо жок эле ойнолуп калган обон болчу негизинде, бирок ушул ыр аркылуу эл аябай жакшы кабыл алып, эл дүң болуп кетет экен деп деле ойлогон эмеспиз чындыгында. Бирок ошол эл жакшы кабыл алды өтө. Ошондон улам бизге мындай бир түрткү болду десем болот. Элеман экөөбүздүн ар кандай роликтерди интернетке да чыгарып аттык. Анан кийин элдер комментарий жазып атты, мону ойной аласыңар, муну ойной аласыңар деп. Анан ошолор менен жүрүп отуруп эле ушундай жолго келип калдык да. Силерге чоң рахмат Атайын биздин студияга келип маек курганыңар. Бирок азыр маегибиздин этегинде бир мындай башка элдин музыкалык ыргагына салып бир күү чертип бербейсиңер же бир кайрак? Жакшы болот. Азыр кантри стилинде бир музыка тартып
сонун ийгилик каалайбыз ишиңерге, алдыда келечегиңер кең болсун. Чоң рахмат.